Кандай сурак болду? Эмне иш боюнча? Кандай ошол эле сурак, ошол эле иш, ошол эле жумуш. Мен күндө айтып атам да, суу тоодон агып түшөт десем, булар 5 күндөн бери жок, суу тоого агып чыгат деп. Ишендире албай атат да. Ошол. Негизи сурак канчага чейин улангыдай дагы эртең чыкпас. Буларда эмне жок. Кечинде жыйналып алып, кандай эртеңки кандай буйрук берсе ошондо. Анан Оразайдын Нарматова неше боюнча Менимче Кыргызстандагы бардык мыйзамдар боюнча борбордук шайлоо комиссиясы анын депутаттык макамын токтотуп коюуга түкү жок. Бирок Кыргызстанда андай мыйзам иштебейт. Кыргызстанда буйрук иштейт. Ошондуктан күндөр келет. Мунун баары тескерисинче баары кайра карала турган күндөр келет. Менимче ошого жакында прокат келет. Жакындатып баратышат да. Дагы качан келмей болдуңуз? Дүйшөмбү күнү. Саат канча? Дүйшөмбү күнү саат 10:30 жумушка келгендей да, мен ушул мүмкүн болушунча ушу жогорку кеңешке киргизбей эле ушул жерде кармап берсе жакшы дегендей. Ушундай аракеттер. Мен баарыңарга ыраазычылык билдирем, рахмат айтам. Суукка карабай турганыңарга. Жерден жанагындай кайрылуулар болду деп азыр менин коллегаларым айтып атат. Мыйзамдуулук деп келип ушул жерге келе атабыз дегендейлерге мен айтып коюшум керек. Терең ыраазычылык билдирүү менен бизди ар кандай иштер менен коркута албайт. Биздин күрөшүбүзгө чекит койдура албайт. Бизге жадагындай кылып жашабаган кишилерди ошол жерге алып барып сүйлөтүп аткандыгы тескерисинче ушунчалык элдин тыжырына тийип бүттү. Мен мындай бир жумшак катарында айттым. Тоодон суу агып түштү десем, жок, тоого суу чыгыш керек эле деп аткан нерсени токтотуш керек. Мына ушунчалык болбогон нерселерди мына райондук жетекчилерден бери чакырышыптыр. Ошо каршы бир көрсөтмө берсеңиздер дегендей кылып, азыр чыккан кишини көрдүңөрбү жокпу? Ошол башына мээсине операция болгон киши мени карап тааныбай койгон кишиден ушуну сурак алып аткандыгы бул абийирсиздик. Мен аксакал эмне болду эле десем, мен кулап түштүм эле, пенсиядамын, башымдан эки тарабынан гематома болуп, трепанация черепа болдум, ошого карабай алып келишкен деп айтканына, бул адамдык сезими барбы буларда же жок? Жок, Ошону улам сурап атат. Тааныйсызбы бул кишини? Тааныйсызбы деп эле кайра. Анан мен айтып атам аларга. Райондук деңгээлдеги жетекчилерге областтын губернатору жок. Райондук деңгээлдеги мына гос мамлекеттик каттоо деген кызматтарга Кыргызстандагы мамлекеттик агенттик жооп берет. Аларды райондон бул жакка сүйлөп келип кыйнаганыңарды токтотушуңар керек. Алардын мүмкүн кабарда болгон эмес. Комиссиянын мүчөсүнө киргизилип коюлган. Кимдин сунушу менен киргизилет? Областтын губернаторунун сунушу менен киргизилет. Алар үчүн областтын губернаторлору жооп берет. Анан эмне үчүн сиз бул кишини көргөн эмессиз, эмне үчүн бул кишиден сураган эмессиз дегендей маселе. Ал 20 киши комиссиянын курамында. Ал кишилерди сөзсүз ушундай бир тийиштүү иш-чараларды аткаруу үчүн чакырылат. Анан эми бир сөз менен жыйынтыктап айтканда, бул өлкөдө мыйзамдуулук деген түшүнүк түп тамыры менен жоюлуп баратат. Мынчалык деңгээлге эч качан түшкөн эмес. Акыретте жакшылык болсун деп айткым келет. Бирок ачык айтып коеюн, чыдамды кайра сынай беришин дагы чеги болуш керек. Ар бир нерсенин чеги бар. Бир берген суроону мага 205-жолу берүүнүн кажети жок. Бул не деген түшүнүү экенин билбейм. Эми дүйшөмбү күнү кайра деп айтып атпаймынбы, ошол бир маанилүү маселелерге келгенде ошол жерге эле келип отуруп турсаңыз жакшы болот дегендей. Бекназаров мырза айтты өзүнүн сөзүндө, бул жерде дагы айтты, менин көзүмчө да айтты. Балдар, бышпаган казанга от жакканды токтотуп. Туура айтат. Биринчиден, экинчиден бул ишиңер менен мен
башкы прокурор баштап киши катарында айтып коюп эч жака бара албайсың. Мындайча айтканда кечеги эле Өмүрбек Черкешевдин сөзү кайталады. Экинчиден ушул менин берген сөздөрүмдү бүтүндөй баарын кескилеп, кырккыла отуруп, улаштырып отуруп, Нодумаровго каршы бирдеме издегениңерди токтоткула дегенде кат бермесин. Кишинин пикири ушундай. Рахмат силерге. Кандай деп айтарымды билбейм. Кандай ыраазычылык айтарымды билбейм. Мына кече мына Лейлектен ошол баягы Көкташта чыккан азаматтарга, ошол энелерге, ошол эжелерге терең ыраазычылык билдирем. Жаш жигиттерге ыраазычылык билдирем. Бизден күткөнүңүздөр ушул. Биз чындык үчүн мен өткөндө айттым, акыркы дем калганча күрөшөбүз. İşte verin. Bizim деген адамдар пайдаланып иштеп берип, иштеп бергиле. Çekege. Yolga çıkma. Yetersin mi lan?